Президенттин милдетин аткаруу Талант Мамытовго өттү. Садыр Жапаров президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөндүгүнө байланыштуу президенттин милдетин аткаруу ыйгарым укугу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго өттү. Конституциянын 68-беренесине ылайык жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын аткаруу милдетин эми Жогорку кеңештин төрагасы аткарып турат. Ал кызматтык милдеттерине киришип жатып, президенттин милдетин аткаруучу катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардык аракетимди жасайм деп убада берди. Белгилей кетсек, президенттик шайлоо 2021 жылдын 10-январына белгиленген. Азыркы тапта арыз бергендердин саны 63 адамга жеткен. Эми алар 7 декабрга чейин 1 миллион сомдук күрөөнү жана керектүү документтерди тапшырышы керек. Андан соң талапкер болуп катталат. Булак репортер Чекитке эже. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бүгүн 14 ноябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин көрсөтүү үчүн документтерин тапшырды. Ошондуктан ал президенттин ыйгарым укуктарын мыйзам чегинде өткөрүп берип, ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер-министр ыйгарым укуктарын токтотуп, катардагы жаран катары шайлоого катышаарын билдирди. Ушуга байланыштуу бүгүндөн тартып Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-беренесине ылайык жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети Жогорку кеңештин төрагасы катары мага жүктөлдү. Урматтуу мекендештер, көп сыноолордо такшалган эркиндикти, адилеттүүлүктү туу туткан элибиз 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийинки кур саясий кризистен ыкчам жана тынч жолу менен чыгып, биримдигибиз бекемделди. Азыр Кыргызстанда саясий жана социалдык туруктуулук орноду. Укук коргоо органдары, соттор, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары штаттык режимде иштеп жатышат. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган чечкиндүү кадамдар жасалууда. Чакан жана орто бизнести коргоо, өнүктүрүү иштери колго алынды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстан жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен өнөктөштүк мамилелерди мындан ары да тереңдетүүгө даяр. Ошол эле учурда бардык эл аралык милдеттенмелер, буга чейинки эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер жана макулдашуулар толугу менен аткарылууда. Элдин талабын аткаруу максатында конституциялык реформалар даярдалууда. Эң башкы милдет 2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү. Бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү менен элдин эркин тандоосун камсыз кылуу. Ошондуктан өлкө башчысынын милдетин аткарууга киришип жатып, эл алдындагы, мамлекет алдындагы жеке жоопкерчилигимди сезип жатам. Конституциялык укуктарымдын алкагында президенттин милдетин аткаруучу катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардык аракеттеримди жасайм. Менин аракеттеримди өлкөнүн акыл эстүү жарандары толугу менен колдойт деп ишенем. Ар бирибиз сыртта карап турбай, кыйынчылыктан чогуу чыгалы. Өз миссиябызды аткарып, эл алдында жүзүбүз жарык, алгылыктуу иш алып барабыз деп ишенем. Мындан ары да бекем ынтымакты, ширелген биримдикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде. Кудай буйруса, коомчулуктун колдоосу менен ынтымак жана тынчтыктын негизинде бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Журтубузга ак ниет кызмат кылуу, мекенибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин эркиндигин, жерибиздин бүтүндүгүн сактоо ар бирибиздин ыйык парызыбыз. Элибизде аманчылык, жерибизде тынчтык болсун. Президенттикке талапкерлер болуу үчүн 63 адам арыз берди. Алар кимдер? Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн арыз берүү мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык 65 адам арыз берип, 2 адам кайра арызын чакыртып алды. Төмөндө арыз бергендердин тизмеси: Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Канатбек Исаев,
Абдыкар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байгуттиев, Клара Соронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Эленора Турдубекова, Садык Шер-Нияз, Үрүстөм Кабылбеков, Илгиз Токуаев, Бактыбек Калмаматов, Жамбыл Камчиев, Мыктыбек Арсланбек Малиев, Медер Болгонбаев, Анар Зарипова, Куттумидин Базаркулов, Бакыт Раманов, Турсунбек Жумабеков, Имамидин Ташов, Эрбол Токтогулов, Карагач Исмаилова, Марат Кайыпов, Турсунбай Бакирулы, Курсан Асанов, Темирдан Ормуков, Каныбек Иманалиев, Орозбек Мадинов, Анаркул Араева, Акжолтой Тукунов, Равшан Жээнбеков, Тынчтык Акжолтоев, Айбек Эркетаев, Санжарбеген Назаров, Жаныбек Суюналиев, Жээнбек Искендеров, Кубанычбек Исабеков, Базарбай Темишев, Бактыбек Жумагулов, Бакыт Керимбеков, Елена Клепачева, Элдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Кубанычбек Токтосунов, Адилет Маматов, Султан Аджиматов, Бабур Толбаев, Абдил Сегизбаев, Мирлан Калыбеков, Саматбек Ибраев жана Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Талапкер болуу үчүн арыз бергендер эми 7 декабрга чейин 1 миллион сомдук күрөөнү жана талап кылынган бардык документтерди тапшырышы керек. Андан соң БШК аларды талапкер катары расмий каттайт. Садыр Жапаров президенттикке аттануу үчүн жазган арызын кайтарып алып, кайрадан жазды. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров БШКга шайлоого катышуу боюнча арызын чакыртып алып, кайра тапшырды. Бул тууралуу маалымат БШКнын сайтына түндө жарыяланды. Жапаров документтерин алгач эртең мененки саат 10-до тапшырган, бирок кийинчерээк ал президенттик ыйгарым укуктарын тапшырбаганы жана премьерлик укуктарын токтото электеги аныкталган. Эми буга чейин 37-сабында турган Жапаров БШКнын тизмесиндеги 63 сапта турат. Чара көргүдөй мамлекеттен айлык алып жатыптырбызбы? Ырчы Анжелика министрге жооп берди. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратовна маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго өзүнүн Инстаграм баракчасы аркылуу жооп берди. Эми ырчыларды дагы жаңы министрибиз угуп койсун. 23 жылдан бери эмгегимдин тарыхчасын ачып, бир грамота бербеген маданият министрлигине мен дагы нааразычылыгымды билдирип кетейин. Ырчылар арасындагы бир дагы мамлекет тарабынан өткөн концерттерге температура болсок дагы, жаңы төрөсөк дагы, COVID-19 болсок дагы эл үчүн, чоңдор үчүн кой балким баалап калат деп резиденцияга барып, бир күндөп репетиция жана кезек күтүп ырдап келе жатабыз. Кээде төлөнүп калса 2000 сом же ашып кетсе 5000 сомго чейин төлөп калышат. Кече 20дан ашуун ырчылар эшикте сулукта маданият министрлигинин чакыруусу менен бекер ырдап колдодук. Мен кээ бир чыгармачылыктагы ага эжелеримди көрүп кабыргам кайышат. Өз өмүрүн чыгармачылыкка арнап, тытынып соода кылып, акча таап, ошол акчага ыр жаздырып келишет. Клип, костюм, жайылтуу деген нерселерге укмуш көп акча кетет. Мунун баары чыгармачылыкка угармандарына болгон сүйүү үчүн. Ал эми кыялданып жүрүп алган маданият отличник эмне берет? 1% арзандатуу бир жерге берилсечи? Чара көргөндөй мамлекеттик кызматкер болуп айлык алып жатабызбы? Мамлекеттин же министрликтин каттоосунан тастыктоочу көлүк алыптырбызбы? Же маданият күнүңөр менен деп бир куттуктоо кагазын беришиптирби ушул күнгө чейин? Ырчыларды чогултуп жыйын өткөрүлүш керек деп ойлойм. Улумуун ырчылардан, жаштардан байкоочу кеңеш түзүлсүн. Ачык иштеп келишимге кол койдуруп, анан чараларды көрө бергиле деп жазган ал. Эскерте кетсек, буга чейин Нуржигит Кадырбеков ырчыларды сынга алып, мамлекеттик иш-чаралардан баш тартпоосу керек деп айткан болчу.